Бүгүн парламентте төрага Нурланбек Шакиевдин демилгеси менен тармактык комитет Кыргызстандагы санариптештирүүнү өнүктүрүүдөгү жогорку кеңештин ролу аталышындагы форум өткөрдү. Иш-чаранын ачылышында Нурланбек Шакиев соңку жылдары өлкөдөгү мамлекеттик жана жергиликтүү башкарууда, калкка кызмат көрсөтүүдө, мамлекеттик ишкана мекемелерде санариптештирүүгө өтүү активдүү жүрүп жатканын белгиледи. Санариптештирүү билим берүүдө, электрондук окуу куралдарда, онлайн курстарда, саламаттыкты сактоодо, медициналык анализдер жана алардын сакталышынын натыйжалуулугун камсыз кылууда жана башка көптөгөн тармактарда колдонулууда. Төрага борбордогу калкты тейлөө борборлорунун ишинде оңжулуш бар экенин айтып, ошол эле учурда аймактык борборлордун ишин жакшыртуу зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде санариптик өнүктүрүү министри маалымат берип жатып, жарандар үчүн электрондук кызмат көрсөткөн түндүк порталында 148 мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана сервис ишке ашырылганын билдирди. 148 кызмат көрсөтүүнүн ичинде 145 жеке жактарга, 3 кызматы юридикалык жактарга көрсөтүлгөн. 23 жылы теркемеден төмөнкүдөй документтер толугу дагы пландаштыруу турат. Бул экинчи этап 23 жылы туулган жөнүндө жарандын көбөлүктүү электрондук форматка өткөрүп атабыз жана нике каттоо жөнүндө көбөлүктүү санариптик документ ишке киргизүү менен түндүк мобилдик тиркемесине жөнүндө системалык тез арада өстү. Бүгүнкү күндө 2 платформадан карадык. Бул Android порталынан карап көрсөк, платформасына 125 миңден ашуу уже каттоочу бар. Бүгүнкү күндө санарип аймакка 452 айыл өкмөтү жана 32 мэрия туташкан. Ошондой эле түндүк аркылуу маалымат алмашуу үчүн 15 мамлекеттик органдар менен интеграцияланган. Деген менен жыйында бардык региондордо бирдиктүү иш жүрбөй жатканы маалымдалды. Тилекке каршы бардык региондордо бирдиктүү иш жүрбөй эле, мунун дагы объективдүү, субъективдүү себептери бар. Мына бияктан ушул биздин слайдтан көрүүгө болот. Мына Ош шаары менен Нарын областы бүгүнкү күндө 81-90% көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Анткени бул жерде дагы ушу үй чарбалардын документтери жоктугунун себеби болот. Кээ бир жерлер трансформация боло элек, мына ушул себептен дагы ушу базага кирбей турган учурлар бар. Ал эми жарандардын бул базага катталуусунун төмөнүрөөк көрсөткүчү бүгүнкү күндө Бишкек Ош шаары. Форумдун жүрүшүндө санариптештирүүгө өтүү, керектүү документтерди уюлдук тиркеме аркылуу билип алууга мүмкүн болгон маалымат элге толук жетпей жатканы туурасында маселе көтөрүлдү. Сиздер жактардан мындай жетиштүү маалымат жетпей атат элгечи. Эгерде эл айрым учурларда ушул электрондукту форматты үйрөнүп алса, үйдөн отуруп эле кыла берсе болот эле да. Мен жакында атайын барып көрдүм. Мисалы сиздерде сондордо ар бир окошкага электронный очередь алат экенсиз. Бирок ошол электронный очередти алыш үчүн живой очередке турат экенсиз да. Это просто нонсенс да. Вот представьте, вот я хочу взять просто талон электронный очередь. А чтобы взять талон электронный очередь, мен очередке турдум да, живой очередкечи. Бардым, очередь жетти, талонду алдым. Андан кайра ал талон менен отурам, эми күтүпчү. Ушуну эске алып койсоңуз, ушуну жокко чыгарсаңыз. Ошондой эле жыйында парламенттин төрагасы баштаган делегациянын Корея Республикасына болгон расмий сапарында жогорку кеңеш менен КОС жетекчилеринин 2023-2027 жылдарга жалпы суммасы 8,4 миллион АКШ долларын түзгөн санариптештирүүнү талкуу протоколуна кол коюлганы маалымдалды. Форумдун соңунда жыйындын жүрүшүндө айтылган сын пикир, сунуштар менен биргеликте резолюция кабыл алынды. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью ТВ.